Assalamu alaikum. 3 март 2024 жыл. Күндөргө жекшемби. Чүй областынын Сокулук районундабыз. Полукарлик алма багы жана черешня багында 3,5-4 гектардай. Бул жерде бактар өзү негизи 2021 жылы жазында тигилген, Турциядан алынып келинип. Тилекке каршы туура эмес адамдардын, туура эмес маалыматтарынан, туура эмес кеңештеринен улам бул бактын абалы ушундай. Былтыр Курбан айттан кийин мен бул бак менен таанышып, бул бакка колуман келишинче жардам берип келатам. Мисалы айтсак, былтыр жазында бул жерге бир орус улутундагы киши келип, өзү удобрение дары сатат экен, пестицидтерди. Монда кылып бир 30-40 сантиметрден чоң эле болуп калган алмаларды кестирип салат. Бүт барды кестирип, максаты тамыры дагы чоңураак болсун, бул полукарлик өзүн көтөрө албайт болбосо деп, ошого окшогон сөздөр менен бул ишкерлерди ынандырат дагы кестирип салат бардыгын. Анан кескенден кийин чоң эле мөмөр баштаган дарактары кичикейип, тиги башындагы адамдын настроениясы түшүп, анан мен менен байланышат. Ал киши деле өзү мен агро курстарымда окуган 2021 жылы. Анан мен келип колуман келишинче бул жердеги эмени түздөгөнгө аракет кылган. Былтырчы жайында июль айларында бутадым окшойт. Августтагы мисалы мондай биринчи ярустары түзүлүп, кенен градустагы бутактары кээ биринде мөмө бүчүрлөр да бар. Калгандары кайрадан биринчи жылдык көчөткө окшоп, кайрадан 2 жыл 3 жыл артка кетти да. Ошончо мээнет артка кетип, фермердин, ишкердин мээнети убактысы кетти да. Ошончо расходу дегендей. Тамчылап суаруу колдон курган кишилер дагы туура эмес кылган экен бир-эки. Шланганы көчөттүн түбүнө өтө жакын жайгаштырып койгон, аз көрүнбөйт, көмүлүп кеткен. Магистральный трубаларды болсо жердин үстүнөн эле өткөрүп койгон, трактор өткөрүш үчүн ар трактор менен ортосун тазалаганда ошол магистралга бир магистральный трубаны эзип койбосун деп атайын каражаттарды колдонушат экен да. Былтыр болсо күзүндө бул жер аябай чөп басып жатат эле. Тикенектер басып, ошону айдатып, мондай туура эмес кылып коюштур. Көчөттөрдүн тамырын көбүрөөк көм салганда кыйыштырылган жерлери таптакыр астында калып кетти. Анын жаман жагы эмне болушу мүмкүн? Тамыр дем ала албай оорушу мүмкүн. Подвойлору көп чыгып, кайрадан дарактын күчүн алышы мүмкүн. Бул жерде мисалы кара черный рак деген кара рак илдети бар. Көпчүлүк ушул кесилгендердин баарында эле бар. Капкара болуп, сүйкөлгөндө болуп турат. Булардын шипасы дагы оңойчулук менен жок да. Дарактын иммунитетин күчөндүрүш керек болгону. Туура багыш керек. Астындагы чырпыктары бүт подвойлор, кыйып астылары ошол MM106 деген подвойлор. Ол тикенди болгондор мисалы. Ол жактар болсо бутактары азыраак болгондор, бул сорт Red Chief, Gala жана башка сорттор бар. 4/2 схема посадкасы. Сиздерге сунушум мындай багбанчылыкта, айыл чарбада бир бизнес, ишкерлик кылып аткандан кийин туура адамдар менен, туура фирмалар менен билген, сөзүнүн аркасында турган, чынчыл адамдар менен иштешкенге аракет кылыңыздар. Бир аз орусча сүйлөсө эле, же бир аз термин колдонуп сүйлөсө эле, ал баарын билет экенде адашып, удобрениясын алып, химикатын алып, анан кошумча көчөтүңүздөрдү мондай кылып кырктырып, стресске киргизип, 3 жыл артка кетип, настроение болуп калбаңыздар. Негизи закон боюнча башка өлкөлөрдө чектөөлөр бар мындай адамдарга. Бизде тилекке каршы жок болуп атат. Чектеш керек ушундай туура эмес адамдарды туура эмес маалыматтар менен багыттап, көпчүлүгүн банкрот кылып аткандар бар. Мен канчалган түштүк түндүк Кыргызстандагы көптөгөн адамдардын багын оңдоп бергенге аракет кылып жүрөм. Мисалы, бутоодо, форма берүүдө, бак курууда аралыктарын туура эмес колдонушат. Жакын кылып салгандар бар, алыс кылып салгандар бар. Эгерде билбесе, ошо билбегендигин да билишпейт да ал адамдарчы. Өзүнүн билбегендигин да билишпейт, тилекке каршы билем деп ойлойт, туура билем деп ойлойт да. Анан билимен карасаң таптакыр башка сферада, же болбосо
аябагандай күчтүү. Эми элдерди мындай ораторский мастерство менен багындырып баштарын айландырып аткандар дагы жок эмес. Ошого мындай бул оңой иш эмес, багбанчылык. Канча 3 жыл, 4 жыл күтөсүздөр түшүм алыш үчүн. Туура көчөт атына туура болгон, туура аралык менен тегилген, климатына жараша туура тандалыш керек. Анда ол форма берүүсү, бутоосу туура болуш керек. Буларды ошол билген гана, тажрыйбасы болгон, билген адамдар менен гана иштешиңиздер.